Буга чейин Украинадагы кырдаалга байланыштуу Орусия жана Казакстандын чек арасында кармалып турган 11 вагондон турган үрөн өлкөнүн түштүк аймактарына Өзбекстан аркылуу жеткирилди. Кыргыз темир жолу ишканасы билдиргенде азыркы тапта Өзбекстанга темир жол ачык. Ал вагондор Кара Суу айылын шаарына барып түштү, 11 вагон тең. Азыркы убакта буудайдагы анан буудай себүү максатында ишкерлерге өрөндөр таратылып берилип атат. Ал жактан эч кандай токтоолор жок. Ички сырьёолорду сыртка чыгаруунун негизинде бир аз токтотуу баягы иштери турат. Мына ушундай көйгөйлөрдү чечүү үчүн транспорт министрлиги быйыл жергиликтүү, мамлекеттик жана эл аралык маанидеги жолдорду оңдоо иштерин жүргүзөт. Ошондой эле үстүбүздөгү жылы Баткен облусундагы приоритеттүү жолдорду курууга өзгөчө көңүл бурулмакчы. Сүлүктү, Миңбулак Аксай, Рабат жана башка жолдорду оңдоо үчүн каражат бөлүндү. Аталган унаа жолдор боюнча 37 долбоор иштелип чыккан. Долбоорлорго ар жыл сайын 500 миллион сомдон кем эмес каражат бөлүнүү каралган, бирок быйыл жол тармагы боюнча гана 615 миллион сом каражат бөлүндү. 37 долбоор бар. Алардын жалпы сметалык баасы азыр такталып элек, бирок мурдагы приоритеттүү долбоорлордун жалпы баасы 4 миллиарддан ашыкта. Эгер ушундай жыл сайын 615 миллионду бөлүп отурсак, эсептегиле бир 8-9 жылда Баткен областында жана приоритеттүү жолдордун баарын куруп бүткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ал эми түндүк түштүк альтернативдик жолунун 3-чү фазасы боюнча Дыйкан Кызыл Жылдыз тилкесинде өткөн жылы 10 чакырымга асфальт бетон төшөлсө, быйыл 14 чакырымга асфальт бетон төшөө пландалууда. Жалпысынан аталган долбоор 2023 жылы толук бүткөрүлүп пайдаланууга берилмекчи. Азыркы тапта автомобиль жана суу транспорту чөйрөсүн транспорттук көзөмөлдү жакшыртуу максатында министрлик 2 маанилүү долбоорду даярдап жатыптыр. Ал эми автоунааларга уруксат кагаздарын берүү, салмак таш өлчөмүн көзөмөлдөө. Айыппулдарды чегерүүдөн өткөн жылы 50 миллион 922,5 миң сомдон ашык каражат түшкөн. Бул 2020 жылга салыштырмалуу 2,5 миллион сомго көп. Дагы бир эң негизги иш аракеттердин бири министрдин биринчи орун басары Нурлан Бектенбекович айтып кеткендей, бул жанагы жолдордогу транспорттук көзөмөлдү автоматташтыруу. Ошонун алкагында жана инспектор менен айдоочунун ортосунда контактты жокко чыгаруу, ошол жол менен коррупциялык коркунучтарды жокко чыгаруу, алдын алуу. Мына бул боюнча дагы азыр алгылыктуу иштер буга чейин аткарылды. Азыр мындай орусча айтканда стадия активной реализации данный проект. Буюрса ушу жылдын аягында же кийинки жылдын башында бир жыйынтыктарга келебиз деген үмүтүбүз бар. Кыргызстанда өткөн жылдын жыйынтыгы менен 266,3 чакырым жол капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, анын ичинен 178,3 чакырымына асфальт төшөлгөн. Бул мамлекеттик жана жергиликтүү маанидеги жолдорду оңдоо абдан аз болгонунан кабар берет. Бирок министрлик быйыл бул тармакка жетиштүү каражат бөлүнүп жатканын билдирди. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.